18 августта Кара Суу шаардык кеңешке депутаттарды шайлоо убагында ок атылды. Окуя бул өнөктүктүн жүрүшүндө түшкө чейин болгон. Укук коргоо органдарынын берген маалыматтары боюнча шайлоого катышкан Кыргызстан социал-демократтар жана Өнүгүү партияларынын тарапкерлери өз ара мушташа кеткен. Натыйжада бир адам травматикалык куралдын огунан, калган экөө бычактан жаратылышкан. 5266 шайлоо участкасында болгон окуядан жабыркагандар ушул Кара Суу аймактык ооруканага келип кайрылышкан. Дарыгерлердин айтымында өз учурунда аларга жардамдар көрсөтүлүп, учурда алардын акыбалы жакшы. Сайпидин Мунарбек деген жигит түштү, 88-жылы туулган. Ошол бычак менен сайып, белдин тушунан сайган, 2 жолу ошол келип түшүп, ага жардам берип, азыр акыбалы жакшы эти мененки. Экинчи Каримов Исламбек деген 80-жылкы, ал колуна ошо жаракат алып келген, оң колунан ага дагы жардам берип, жатка айылтсак, ал киши өзү отказ берип, бирок амбулатордук деңгээлде жардам берип, ал киши үйүнө кетирилди. Учурда бул окуя боюнча Ош облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыш иши козголуп, териштирүү жүрүүдө. Алдын ала маалыматтарга ылайык шектүүлөр кармалган. Азыркы учурда ошол окуя кандайча башталган, ким тарабынан башталган, эмне максатта экени тууралуу тергөө иштери жүрүп жатат. Ушул учурдан пайдаланып айтып кетишим керек. Айрым бир массалык маалымат каражаттарына кандайдыр бир партиянын каралаган бир маалыматтар чыгып жатат. Биз ушул расмий түрдө айтып кетет элек, кечээги мушташка катышкандарды бири дагы бир кандай бир партиянын мүчөсү эмес. Алар өздөрүнүн сөздөрү боюнча ошол партиянын тарапкерлери, башка айтканда күйөрмандары болуп саналат. Ал эми ошо шайлоонун жүрүшүндө ал жерге кандайча барышкан, эмне максат менен барышкан, эмне себептен ошондой мушташка барган тууралуу азыр тергөө иштери башталды. Кара Суу райондук шайлоо комиссиясынын төрагасы Канат Кадыровдун айтымында аталган аймактын 6 участкасында шайлоо өткөрүлгөн. Чыр-чатак болгон шайлоо участкасынан башкасында мыйзам бузуулар болгон эмес. Бул шайлоонун жүрүшүнө, шайлоо участкасынан территориясынан сырткары болуп аткан үчүн шайлоо ал жерде эч кандай токтогон жок, шайлоо өттү. Ал жерде шайлоо эч кандай шайлоо процесси бузулган жок. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча өнөктүккө катышкан ата мекен ынтымагы Кыргыз ата партиялары шайлоодо жеңилишкен. Бирок айрым бир саясий партия өкүлдөрү мыйзамдуу өткөрүлдү деген сөздөрдү четке кагышат. Кыргыз ата саясий партиясынын төрагасы Төлгөн Келдибеков шайлоодо мыйзам бузуулар көп болгонун айтып, 20 августта Ош шаарынын Борбордук аянтында митингге чыгышаарын расмий билдирди. Алар жергиликтүү бир катар бийлик өкүлдөрүн кызматтан кетирүү талабы менен чыгышат. Шайлоо комиссияларына $1000 акча таркатты. Ким барса бюллетень берет. Оштан бүт кылмыш дүйнөнүн өкүлдөрү барып, шайлоого добуш берди, каалагандай добуш берди. Эч ким унчукпайт. Милиция көчөдөгү бомж селсак ит желген кадыры болбоду. Начальник милициянын сөзү укпады ол жерде. Биз Кыргыз ата партиясы шайлоонун жыйынтыгын тааныбайбыз. Ошону менен бирге ошол жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, өкмөттүн Оштогу өкүлү Сооронбай Жээнбеков, Байыш Юсупов ошол күнү шайлоо участкаларына кирип жүрдү. Каныбек Муратов, Аким, таможнянын жетекчиси, райондук ровдунун жетекчиси, прокуратура, оорукананын башкы врачы, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу. Бир топ адамдарды кызматтан кетирүү жөнүндө Кудай буйруса, эртең Ош шаарында чоң митинг болот. Буга чейин шайланышкан шаардык кеңештин депутаттары Кара Суу шаарынын мэрин шайлай албагандыктан президенттин буйругу менен 1 ай башта таратылган. 18 августта болгон шайлоого жалпысынан 8 партиялар катышты. Белгилей кетсек, жергиликтүү кеңештердин депутаттык мөөнөтү 4 жыл. Зыйнат Турдубек, Надырбек Боромбаев, Ынтымак. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан 19 августтан тарта Кара Куурай аттуу операция жүргүзүлүп жатат. Аталган мекеменин Акбура милиция бөлүмүнүн кызматкерлери бүгүн Ош шаарынын Достук аймагында болуп, 1 тоннага жакын куурай ооруп, өрттөштү. Бизде Акбура милиция бөлүмүнүн Туран аймактык бөлүгүндө Кара Куурайга каршы операциялар жүрүп атат. Ушундай 1 тоннадан ашык Кара Куурай жыйнап, ооруп көрдүңүздөр өзүңүздөр. Жаш балдарга алдын алып, кызыгып чегип алышпаш үчүн ушундай операцияларды өткөрүп, уничтожение кылып жатабыз. Бизге территориальный советтен, айлык кеңештен элик башчылар, анан участковый аймактык тескөөчүлөр менен биргеликте жаш балдар молодой центр деп коет, жаш балдардын комитети, ошолордун менен негизинде
Адистердин айтымында бул маңзат көбүнчөсү суулуу аймактарда өсөт. Ички иштер башкармалыгынын айтымында былтыркы жылдарга салыштырмалуу маңзатты атайын өстүргөн факты катталган эмес. Мындай иш-чара ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан план боюнча жылына 1 ирет өткөрүлөт. Быйылкы жылдагы операция 25 августка чейин созулат. Айсал Жолдошов 10 жылдан бери тигүүчүлүк менен алектенип келет. Анын айтымында бул ишке бир тууган эжелери түрткү болгон. Өз эркек киши болгондугуна карабай, кыргыз оймолорун жогорку деңгээлде тигип келет. Эми бул кадимкидей эле иш. Мисалы үчүн мунун бычышы, тигиши бүт чеберлерден келет. Анан бизге мына ушу оймосун салыш керек да. Бунун негизги ишти мына машинка аткарат да. Машинка иштейт, анан кийин биз ушу машинка менен ошолорду чыгарабыз, сүрөтүн тартып алабыз. Бул жерде мындай чыгармачылык керек да, искусство кичине керек, ошодон түсүн тандаш керек дегендейчи. Түсүн тандап, ошолордун фасонуна жараша, жаш возрастына жараша ошо адамга ошо ыңгайлуу кылып кийимди чыгарабыз да. Негизи дизайндарды, ошо оймонун дизайндарын чыгарабыз биз. Кыйынчылык жаратпайт, эми үйгөнүп калган иш. Тигүүчү Майсалбек бир гана оймолорду түшүрүү менен гана электенбестен оймолорду дизайнерлештирип, түрдүү оюм чийимдерди ойлоп табат. Айтымында кардарлардын буйрутмалары аркылуу жаңы оймолор жарала берет. Мисалы мына уже фигуралар менен чыкканда мыналарда, мисалы үчүн уже 3 бурчтук фигуралар мыналар өзүнүн оймолор. Оймонун уже синтезлешкен варианты. Мына түстөрүн тандаганбыз. Мына уже гүл, кадимки эле гүлдүн варианты келип чыккан. Мына жалбырактары ошого окшоп бир жалпы бир өзүнчө бир идея болот да бул жердечи. Тигүүчүнүн айтымында буйрутманын түрүнө карата жумуш болот. Жөнөкөй оймолордон 5-6 кийимге түшүрсө, кийимдин саркештигине карата кээ бир күндөрү бир кийимге оймону бир күндө түшүрөт. Майсалбектин кесиптештеринин айтымында анын жаңыдан жараткан оймолору кардарларга жагып келет. Өзү эркек бала болгондугуна карабай, анын жараткан оймолорунун кооздугу кесиптештеринде таң калтырбай койбойт. Чебер катары таң калам, саймаларын сайып атканда өзүм деле кызыгам. Анан кийин өзү кызыгып мени алып келген. Эркек киши болуп жүрүп, ушундай саймаларды өнүктүрүп сайып атканыга абдан таң калам. Таң калыштуу нерселерди жаратат. Ар ким өзүнүн идеясындай адамга жеткиликтүү кылып берет да. Ошон үчүн жакшы эле сайган саймалары бардыгы жагат да. Майсал Жолдошов өзү гана бул тармакта эмгектенбестен анын аялы да көмөктөшүп келет. Учурда алар заманбап үлгүдөгү көйнөк кемзилдерге ар кандай түрдөгү оймолорду түшүрүп келишет. Алардын айтымында мындан арыда жаңы дизайндагы оймолорду табып, кыргыз оймолорун кеңири таратууга аракет жасашат. Зыйнат Турдубекова, Надырбек Боронбаев, Ынтымак. Ош улуттук кыргыз драма театрында 18 август күнү Ош шаардык мэриясынын колдоосу менен Жашасын кыргыз ырлары аттуу телефестиваль болуп өттү. Аны Ынтымак коомдук телерадио компаниясынын жамааты уюштуруп, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин 10 башкы башкармалыгынын түштүк бөлүмү жардам берди. Өзүңүздөр билесиздер, Ош шаары көп улуттуу шаар. Ош шаары биз ишенебиз, келечекте достуктун, ынтымактын шаары болсун деген ойлорубуз бар. Шаар өз деңгээлинде өнүгүп жатат бүгүнкү күндө. Мындай телесин аркылуу биздин элди кыргыз элинин маданиятын көтөрүүгө, кыргыз маданиятын пропагандалоого бир чоң салымын кошот деген ишенимдемин. Албетте, Ынтымак телерадио компаниясы бүгүнкү күндө Ош шаарынын коомдук саясий турмушунда өзүнүн беделдүү ору бар, өзүнүн телеаудиториясы бар. Бүгүнкү Ош шаарынын өнүгүшүнө кошкон салымы дагы чоң десек биз жаңылышпайбыз. Ынтымак телерадио компаниясы биздин жалпы республикабыздын түштүк аймагында ачылгандан бери могу бир жылдын босо-босун аттап калды. Бир жылдан бери жалпы өлкөбүздүн түштүк аймагында улуттар арасында ынтымакты бекемдөөгө, чыңдоого көмөктөш болуп, биргеликте элдин арасында чоң жыйындарды, концерттерди, фестивалдарды өткөрүп келе жатабыз. Ошол эле жалпы элибиздин алдында элдин ынтымакка чакырууга салымы чоң деп эсептейм. Мындан ары дагы биз дагы биргеликте
көмөктөшүп иштешүүгө дайынбыз. Телефестивалга 15 жакын ар улуттун өкүлдөрү катышып, мамлекеттик тил Кыргызстан жөнүндө патриоттулукка чакырган ырларды аткарышты. Бул телефестивалга катышуучулардын эң кенжеси 13 жашта. Шахрух Платов Атайын Баткен областынан Манас айтканы келген. Манас айтууну ал 7 жашында үйрөнгөнүн айтат. Менин Манас айтууга түрктүү болгон адам бул менин эжекем. Мен Манасы 7 жашымдан бери баштаганмын. Менин эжекем биринчи китеп алып келип мага "Шу Манасы жаттайсың" деген. Мен ошондон 7 жаш ошо убакыттан бери Манасы айтып келем. Патриоттулукка үндөлгөн ырларды аткаруучулардын катарында Адыл Тургунов да бар. Ал ар дайым фестивалдарга активдүү катышып келет. Андан сырткары комузда кол ойнотууга кызыгарын жана кийинки фестивалдарда комуз менен чыгаарын билдирди. Жашасын кыргыз ырлары аттуу фестиваль өтүп жатат. Мен буга катышып жатканымда өтө толкунданып турам. Өтө менде бир чоң сезим болуп турат. Биз бардыгыбыз ушу Кыргызстанда жашагандан кийин мамлекеттик тилди сүйүп, мамлекеттик тилде ырдап, мамлекеттик тилде бардык кыргыз элинин каада салттарын билишке милдеттүүбүз. Мен азыр кыргыздын уулумун деген ырды ырдайм азыр. Ушуга даярданып турам. Телефестивалдын жүрүшүндө бир катар таланттуу ар улуттун өкүлдөрү өз өнөрлөрүн көрсөтүп, ал тургай комузда да кол ойнотуп жатышты. Бул өткөрүлүп жаткан Жашасын кыргыз ырлары аттуу телефестиваль мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн бир бөлүгү болуп саналат дейт Ынтымак коомдук телерадио компаниясынын программалык директору Сабыр Абдымомунов. Азыр жүрүп жаткан, тартылып жаткан телефестиваль бул атайын ушундай кыргыз тилин өнүктүрүү программасынын бир бөлүгү болот. Ынтымак телерадио компаниясынын Ош мэриясынын каржылыгы менен өтүп атат. Бул өзү бизде ыр кумай деген атайын теле радио долбоорубуз бар. Ошонун бир бөлүгү катары. Негизинен буну менен биз ар бир улуттун бизде жашап жаткан Ош шаарында, Ош облусунда жашап жаткан ар бир улуттун өкүлдөрү кыргыздын чыныгы ичинен түпкү талантына, маданиятына сиңирилсин жана анын баалуулуктарын түшүнсүн деген маңызда. Ошону менен биргеликте биз башка улуттун өкүлдөрүн ушул кыргыз маданиятын жакшылап билүүгө көмөк көрсөтүү деген. Ошол эле учурда кыргыздын өзүнүн жаштары дагы бул долбоорду көргөндөн кийин кыргыз маданиятына болгон кызыгуусу өсөт деген ойдобуз. Жыйынтыгында катышуучулардын баары Ынтымак коомдук телерадио компаниясынын дипломдору жана белектери менен сыйланышты. Белгилей кетсек, аталган иш-чара 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата Ынтымак ТВдан жана радиосунан эфирге берилет. Жашасын кыргыз ырлары аттуу телефестиваль Жалал Абад шаарында 27 августта өткөрүлөт. Уулкан Зунду кызы Надыр Боронбаев, Ынтымак. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалыматы боюнча бүгүн Америка доллары 48 сом 47 тыйынды түздү. Евро 64 сом 65 тыйын. Россия рублі 1 сом 47 тыйын, Өзбек сумы 2 тыйын, Тажик самонесі 10 сом 15 тыйын. Кыргызгидрометтин билдирүүсү боюнча 20 августта Кыргызстан аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы 1,6 метр секундасына. Абайнын температурасы Баткен областында түнкүсүн 16-21, күндүз 27-32 градус. Ош областында түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36. Жалал Абад областында да түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36 градус. Нарын областында түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31. Талас областында түнкүсүн 8-13, күндүз 27-32 градус. Ысык Көл областында түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градус. Чүй областында түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34.
Бишкекте 20 августта жаан-чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1,6 метр. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14 градус, күндүз 32-34 градус болот. Ошто 20 августта жаан-чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы 1,6 метр секундасына. Абанын температурасы түнкүсүн 22-24 градус, күндүз 34-36 градус болот.